Адам деген сөз өзү 4 гана тамгадан турган менен өз ичине жандырмаксыз табышмакты камтыган татаал жандык. Улуу залкарыбыз Чыңгыз Айтматов мындай деген экен: баарынан күнүгө адам болуу кыйын. Ал өз ою менен жонган адам болуу эмес, нак адамдык сапатты, адамдык ыйык касиетти, алып жүрүү кыйындын кыйыны, тозоктун тозогу деп билген. Ошол себептен болсо керек, ушул сүрөнү ыр менен берген. Канткенде адам улуу адам болот. Эзелтен чечилбеген улуу талаш. Канткенде адам улуу адам болот. Уралап жол кылса да ушул талаш, канткенде адам улуу адам болот. Ажалдан көз жумса да ушул талаш, канткенде адам улуу адам болот. Душмандан жан соогалап качканда да, душманды кырып жоюп басканда да, түбөлүк чечилбеген улуу талаш, канткенде адам улуу адам болот. Адамзат качан чечет, качан коет, канткенде адам улуу адам болот. Бардык адамдар эле адамдык ыйык касиетке ээ эмес. Балким мындай касиеттерди улуу инсандар алып жүрөр. Эгер баарыбыз алардай болгонубузда жер бетиндеги жашообуз бейпилдикте өтмөкпү? Ким билсин?